Алыстан жақындан көріп отқан біздің мекендештерге Машина Кейж каналына қош келіңіздер. Ош шаарында Ошундо базарынан видео тартымды улантуудабыз. Кезек ушул навес астындағы ол жактагы турган унааларга келди. Ушулар жөнүндө видео обзорлуп чыгарабыз. Баасы канча, кандай абалда тең көрүп алыңыздар. 30 ноябрь 2025 жыл. Мындай Аванте 6. Бул бир аз чүнүктелген, фараларда башкачараак болуп турат. Мынакей линза туманниктер, LED туманниктер дегеним. Анда дискаларда, обвестерде 2018 1.6 турбина бар экен. $11,800. Коробка механика экен бул. Механика, комплектация жакшы, алдыңкы отуруштарына жылытуу жана желдетүү 3 позицияда бар. Климат эмес, жөнөкөй кондиционер, монитор өзүнүкү, рулдун жылытуусу бар. Электрогүзгүлөр, добуш менен башкаруу. Анан драйв мод дагы бар. Аркасына кайрылсак, спойлердин үстүнөн дагы бир чакан мини спойлер дагы турат. Ушундай көрүнүштө. Так, Sanyang Tivoli 2018 1.6 бензин экен. $10,200 кеми бар. Көрүнүштө. Так, Kona силерден бе? Акчасы канча болду? $13,500. Корея? Адаптивдүү круиз контроль, айдоочунун жардамчысы бар, рулдун жылытуусу, автостоп, камера, 4В экен да бул, 4В. Мына раздаткалар кошуп бөлүү, автохолд, электроручник, бир аймактуу климат, старт, стоп жана башка дагы опциялары менен. Так. 2021. Акчасын канча дедиң эле? $13,500. Бензин бул. Канчада отасың? 16.000. Kia K5 2021 1.6 турбина бар. Бензин бул. Бензин. LED оптикалар, 360 градус камерасы, алдынан сонарлары бар. Жол чыйын ичинде жүрүү. Комплектация жакшы окшойт, Жакшы экен. Машина Кейж, санариптүү прибор панель. Так. Жагынан көрүнүшү. Ушундай турат, 360 градус камера экен. Кайсыл? Жанынан өтүп калсаң тартып коем, Бул Kia Carnival 2021 баасы жазылып турат окшойт, жазылып аттар. Люк бар. Ушундай көрүнүштө Carnival. Анан акчасын канчада отасыңар? Акчасы 18.000. 18.000 бе? 2024 экен да бул, QM6 2024. Неге кымбатыраак десем, жылы жаңы турбайбы. Алдынан сонарлар бар, LED оптикалар ошол. Премьер комплектация, подножкалары бар. Көзгө көрүнбөгөн аймактарды башкаруу. Так, 24 өзү негизи көрүлө келем. QM-ди. Ошондой эле вертикалдуу монитор, алдыңкы отуруштардын 2 позицияда жылытуу жана желдетүү бар, электроручник, круиз ылдамдык чектөө баскычтары. Так, рулдун жылытуусу, электробагажник, ошондойлор бар. Мына арка тарабынан көрүнүшү. Пробег канча болуп калган? 18.000 километр. Баасы да 18.000, пробеги да 18.000 экен. Жакшы. Так, дагы. Грандюрбу? Мындай грандюр. Газ экен, Заводской газда. Камера бар, сонарлар. Панорама люк. 2 режимдеги память. Так, круиз контроль, старт, стоп. Телескопический электроруль экен. Комплектация бул жагында көрсөтүп коеюн. Резонаторы бар окшойт.
Акчасы канча болду? 15 kemi. 15.000 кем бар. Мына басында жазып койгон экен, жакшы. Şu сатуучуга да лайк басып коюңуздар. Мына керектүү бардык маалыматтарын жазып койгон. Chevrolet Spark 2. Так, жаңы алып келиптир. 10 күн эле болду деп атат ээси. ЛТЗ комплектацияда. 2016. Люк бар. Аркасынан да санарлар мына. ЛТЗ максималдуу комплектация болот. Жок. ЛТЗ болгон менен монитор жок экен, а? Монитор жок. Анан Биржаны каласы. так. Бул жакта круиз контроль, добуш менен башкаруу бар. Бирок ключу дагы баягы ачкычы жөнөкөй. Баягы ачкычсыз кирүү эмес экен. Смарт ключ деп коет. Бардыгы родная краска деп атат. Баасы канча болду? 625.000 сом. Дискаларда мындай өзүнүн оригинал куюлган дистеринде экен. Болду, майли. Так. Так, жаңы келген унаалар дагы бар. Киядан электромобиль екен. EV канчада болуп кетет эле? 2022 600 км. Бир кубаттоо менен жүрө турган ушундай электромобиль. EV6 экен ал. EV6. Так, бунун баасын жазбаптыр. Так, жүрсек. Шу, мына караңыздар, жакшынакай унаалар турат. Же сатуучулар өздөрү жок. Же баларын жазышпайт. Так, бул жаздарды мен өз негизи мурда апталарда тарткан элем. Жакшы жаздар десеңиздер, ушул карап коюңуз да. 11.800, 10.700 доллар. Бирок акчасы да ушундай экен. Kia Sorento 2020 23.000 гибрид айтмакчы. Гибридте комплектация жакшы. 23.300 доллар. Santa Fe TM рестайлинг. FE экен. FE рестайлинг. 2021 18.300 доллар. Hyundai Tucson 3-чү мундагы рестайлинг 2020. Темилдаткычын көлөмү 2 куб, турбо дизель 14.300 доллар. Так, ушунун комплектациясын көрүп коелу. Айдоочун жана алдыңкы жүргүнчүнүн отуруучунда жылытуу, желдетүү 3 позицияда бар. Автостоп, драйв мод, старт стоп, круиз контроль бар. Чуркаган 160.000 километр. Монитору бирок өзүнүкү эмес, мындай планшет коюлган экен. Планшет монитор турат. Ушундай токсунан бул капталында бир пластмассасы жетишпей атат экен. Avante 6 рестайлинг 2019 1.6 газ 11.500 доллар. Шу. Так. Жүрөсөк. Морник канча болуп атат экен? Мордунун баасы 780 экен. 780.000 сом. Жаңы алып келди дейт. Жакшы. Көзгө көрүнбөгөн аймактарды башкаруу бар, жанып турат. Ачкысыз кирүү, старт стоп, айдоочунун
жана алдыңкы жүргүнчүнүн отурушунда эки позицияда жылытуу бар, рулдун жылытуусу бар, круиз контроль, бир аймактуу климатта. Комплектация жакшы, көрүнүшү да жакшы экен мындан. 2018 LED оптикаларда. Силерде азыр жан өчүп атат, бирок бул жерде мындай лампалары туруктуу эле көрүнүп турат. Эми бул камерада ушундай эффект болуп калат. Ушундай. Анан дагы азыр популярдуу болуп аткан Chang'an Uni Z. Uni Z 2025 1.5. Ушул Unique Uni Z Unity көп келип баштады. 17,5 миң доллар экен. Так, бул жабык турат. Ачкычсыз кирүү баскычы бар, 360 градус камера. Так. Ушундай Uni Z. Дискаларын көрүп койлу, канчанчы дюймдукта? 20 дюймдукта экен, 245 50. Так. Жүрө берели. Toyota Prius C 2018. Так, 13.800 доллар экен. Chevrolet Malibu 2. Барды кара экен, башкача көрүнөт экен ал. 2018 1.5 2 турбина, бензин 11.700 доллар ушул. Бул комплектациясын дагы көрүп коелу. LT болсо керек менимче. LTZ бул. Билинбейт, шылдыгы жок экен. Шылдыгы жок. Мына карап көрөлү. Жок, бул неме экен? LTZ же премьер. Алдыңкы отуруштарында жылытуу желдетүү бар, эки аймактуу климат, круиз контроль, монитор, электроручник, антизанос, парктрониктерди өчүрүп жандыруу жана башка опциялар менен. Комплектация да жакшы. Так, бул жакта кайсыл? Бул жакта Hyundai Sonata New Rise 2018 заводской газ. 19 экен, 19. 145 000 километр чуркаган, 12 000 доллар, LED оптикаларда, дөңгөлөктөрү өзүнүн оригинал дискаларында, жайкы 4 отек. Монитор бар, айдоочунун отурушунда жылытуу, желдетүү 3 позицияда бар. Электро жылдырыштарда комплектация жакшы эле газга. 145 000 километр чуркаган. Ушундай Sonata New Rise экен. Болду. Так. Мына ушундай унаалар жалпы эсебинен ушундай болуп атат. Көрүнүштө. Мол жерде Sportage LED оптикалар ушуну көрсөтүп коеюн. Комплектация да жакшы. 2018 панорама люк, LED туманниктер, көзгө көрүнбөгөн аймактарды башкаруу бар. Sportage канча болуп атат экен? Акчасы 16,5 миң кеми бар дейт. Мындай люгун да көрүп коюңуздар. Алдыңкы отуруштарында жылытуу желдетүү бар. Эки аймактуу климатта, старт стоп. Кожаларда күрөң түстө. Айтмакчы JBL, музыка JBL экен. JBL фирмасынан. 16,5 миң доллар мына. Так, ушундай Sportage менен бул видеобузду жыйынтыктай беребиз. Дагы экинчи бөлүгүн дагы Кудай бурса тарта кетемин. Ал жакта дагы өткөн аптада жакшы көрүлөр деледи. Мынакей Кытай унааларын тартабыз азыр Кудай бурса. Жалаң ушул катар Кытай унааларын аптап кетти. Өтө көп эле кетип атат ар апта сайын. Шуларды тартып көрсөтө кетемин. Бул видеобузга да лайк басып, комментарий жазып коюңуздар. Унутпай колдоп, кубаттап туруңуздар демекчи.